Бишкек шаар боюнча социалдык контракт долбоору ийгиликтүү жүрүүдө. Учурда долбоордун көптөгөн катышуучулары өздөрү чыгарган өндүрүштөрүн чет өлкөлөргө ийгиликтүү экспорттап, айрым катышуучулар Катар мамлекетинде өтүп жаткан дүйнөлүк экспо жарманкесине катышууда. Махабат Камчыбекова кийизден буюмдарды жана шырдактарды жасап, Америка Кошмо Штаттарына экспорттап, жакынкы күндөрү Голландия өлкөсүнө ири өлчөмдө жөнөткөнү турат. Ал 3 айымдан турган жумуш ордун түздү. Мен ушул социалдык контракттан 100 000 сом алып өзүмдүн чакан ишмердүүлүгүмдү баштадым. Өзүм кол өнөрчүлүк менен алектенип жатам. Азыркы учурда ушундай кичинекей сидушкилерди, шырдакчаларды жасайм. Жакында эле чет өлкөгө дагы экспорт кыла баштадым. Жаңы жылга чейин Америкага кетти бир потогу. Азыр болсо Голландияга заказ түшкөн, ошол Голландиянын заказын даярдап, жакында кетирген турабыз. Мынакей мындай тапочкаларды заказ кылышкан. Бул тигилген тапочка. Бул болсо уютулган тапочкалар. Булар ошо суук жерлерге аябай ыңгайлуу да. Ошо Голландия суук жер эмеспи? Ошол жакка көбүрөөк алышат экен. Анан булардын баарын мен өзүм колуман чыкпайт. Ошон үчүн мен жумуштуу орундарында түзүп 3 аялды жардамчыга алгам. Алар мага жардамдашып, келген заказды бүтүрүп убагында анан жөнөтүп турабыз. Мынакей анан ушундай шырдакчаларды да жасаттым. Бир топ шырдакча жасаткам. Азыр бул магазинде өтүп кеттир, өткөндө эле бүт шырдакчалардын баары өтүп кетти. Ушул дорожка калыптыр. Бири чоңураак шырдакчам бар эле, аны жакында эле Франциянын посолу алып кетиптир. Ошо магазинден дагы эме буйрутмалар түшүп атат, ошо шырдакчадан көбүрөөк жасатсаңыз деп. Буюрса шырдакчаларды жасап келем жазында. Алар дагы бат эле өтүп кетет экен. Социалдык контракт долбоорунун дагы бир катышуучусу Айжан Кудайбердиева иштин башталышында 2 тигүүчү машина менен үйгө буйрутма алып баштаган. Кыска аралыктын ичинде өзүнүн кийим тигүүчү цехин ачып, Россия жана Казакстанга экспортко чыгууда. Ал 12 жумуш ордун түзүп, алдыда ишин чоңойтууга умтулууда. Ал эми Токтосун Айнура самын жасоонун өзгөчө түрүн өздөштүрүп, өндүрүшүн Россия, Япония жана Бириккен Араб Эмираттарына экспорттап, аны менен бирге Катар өлкөсүндө болуп жаткан Экспо 2023 жарманкесине катышып жатат. Биз контракт алгандан кийин эң негизги жетишкендигибиз бул экспортко чыга алдык. Учурда экспорттун негизинде Россияга чыгарабыз, Япония, Дубайга, мына жакындан бери ошо Катар мамлекетине экспортко чыгардык. Кудай буйрса, анан азыркы учурда биз кайрадан ошо Катар мамлекетине барабыз. 6 айлык проекттин негизинде экспода катышып атабыз.